Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың сирасын улантабыз. Бүгін екінші сабақ. Біз бұл сирада Ибн Кафир рахимахулла китеби менен окуйбуз. Өткөнкү сабактарыбызда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баян окуудагы пайдалар, артыкчылыктары боюнча өткөнбүз. Бүгүн китепке киришебиз. Ибн Кафир рахимахулла ушул китебин Аль-Фусул фи сирати Расул саллаллаху алейхи ва саллям китебинде бисмиллахир рахманир рахим менен баштады. Андан кийин хасби Аллаху ва кафа деп, Аллах таалам жеткиликтүү мага деп өзүнө дуа кылып, Аллах таалам жардам берүүчү, бардык нерседен Аллах таалам өзү жетиштүү деген нерсени колдонду. Бирок көп адамдар ушул хасби Аллаху ва ни'мал вакил деген сөздү тек кана бир жамандык, бир кырсык болгондо, же бирлер зулум кылганда, же душмандык кылганда, ошо хасби Аллаху ва ни'мал вакил, Аллах таалам сага жетиштүү болсун, Аллах таалам сага жазаңды берсин, Аллах тааламга мен таянамын деп ушундай дуаларды айтып келет. Бирок бул эки жакка жана айтылат. Бир гана ошол балейден арылуу гана эмес, жакшылыкка да айтылат. Аллах таалам ошо мага жардам берсин, ийгилик берсин деп себеби берди. Ибн Катир дагы ошол китебинин башында ушул дуаны колдонуп атат. Ооба, жамандык нерселерге да колдонот, балейден алыс болуш үчүн да бул сөздү, бул дуаны. Бул башка бир дикирлерде да, эртең кечки дикирлерде келген. Мисалы Али Имран сүрөсүнүн 173 аятында Алла таалам айтат: "Алладина кала лахумун насу иннан наса код жамау лакум". Ушундай адамдар айтышат: эгер силерге адамдар, мындай айтканда зыян берүүчүлөр чогулуп калды, корккула десе, эмне дейт? Фазадахум имана ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Алар тескерисинче имандары өсүп, бизге Аллах таалам жетиштүү, Аллах таалам эң таяна турган, эң жакшы сүйөнө турган нерсе, бизге Аллах жетиштүү деп айтышат. Мына ушул нематты да суранат ушул дуа менен, зикир менен жана балейден да. Бул жерде балейден келсе, Куранда Тауба сүрөсүнүн 59-аятында "Ва қалу хасбуналлаху саютиналлаху мин фадли" деп, Аллах таалам бизге жетиштүү, Аллах таалам өзүнүн ырайы менен беришендиги менен бизге берет деген ушул дуалар келген. Мына булар далилдер да ушул зикир менен Ибн Кафир рахимахулла китебинин башында баштады. Ибн Кафир өзү бул Ибн Таймия, Ибн Кайим, имам Аль-Музи ушул доорлордо жашаган. Ушулар менен алакасы жакшы болгон, ушулардан илим алган. Бул алым өтө чоң алым болгон. Ошол имам Музейден кызын алган. Ибн Кафир өзү илим үй бүлөсүндө болгон, атасы да алым болгон, бир туган агасы да алым болгон. Ошол кичинекейинен баштап, ошол тили чыккандан баштап бул илим чөрүсүндө жүргөн алым. Биз иншалла буга да бүгүн токтолуп кетебиз. Ибн Кафирдин үй бүлөсү, илим боюнча. Анан ошол алымды таанып билгенде билесиздер. Ушул көлөмү кичинекей болсо дагы бул китеп Аль-Фусул фи сирати Расул ушундай чоң алым жазгандыгын, анда бул китепте өтө көп пайда бар экенинен кабар берет. Себеби дегенде кээ бир китептерди байкасаңыздар, шариаттан илими жок, же бир котормочу, же бир тарыхчы ушундай тияктан бияктан алып эле жазып койгон. Ал эми алым, чоң алымдар, имамдар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай бир өмүр баян сира жазганда, ошол жерде карапайым элимге жете турган тоо этер жерин, негизги пайдаларды алып жазат. Бул өзү китеп, өзү чакан эле китеп, калын эмес, чакан эле китеп, бирок өтө көп пайдаларды камтыган деп айтат. Андан кийин Ибн Кафир ушул китептин бет ачарында ушу сөздөрдү айткан. Аллах тааламга мактоо айтып, мактоо дегенде билесиздер, илим ээлери мактоону Аллах тааламга айтканда биз эки түрү менен айтабыз тугандар. Биз кыска эле шарттайбыз кириш сөзүн. Мактоо деп Аллах тааламды мактоо дегенде дайым ушу эки нерсе эсиңизге келсин. Аллах таалам мактаганда биз биринчиден Аллах тааламдын ысым сыпаттарын, чырайлуу ысым сыпаттарын жана улуу ысым сыпаттарына, жана экинчисинен Аллах тааламдын жакшылыктарына, нематтарына биз мактоо айтабыз.
Ал эми нематтар десек, эң чоң немат бул таухид нематы туугандар. Аллах Тааламдын жалгыздыгын билүү. Аллах Тааламды ким тапкан болсо, эмнени жоготту деп алымдар айтат. Суфиян ибн Уяйнен сөзү бар белгилүү: "Ма ана амаллаху ала абдин би ни'матин а'зам мин ан аррафаху Аллаху аррафаху ла илаха иллаллах." Аллах Таалам кулдарына мындан да өткөн чоң немат берген жок дейт. Бул кандай немат десе, ла илаха иллаллах келмесин билүү. Эгерде Аллахты жоготкон адам, Аллахка шерик кылып өтүп кеткен адам канчалык нематтарда болсо дагы бул эч бир нематка жеткен жок. Бул кыйроонун үстүндө болду. Ошон үчүн адам, бул бактылуу адам, ширктен алыс, Аллах Тааланын жалгыздыгын таанып, анын акысын берип жүргөн адам. Ушул чоң немат, эң чоң немат. Мисалы, Нахл сүрөсүндө карасаңыздар, ушул аятта дагы немат сүрөсү деп атаган алымдар. Ушул сүрөнүн эң башкысын окуганда эле ушундай аятты туш келет да. Ата амруллахи фала тастажилу. Аллахтын буйругу келди, шашылбагыла. Субханаху ва таала амма юшрикун. Аллах Таалам аруу, пакиза, мушриктердин ширк кылган ар кандай берген сыпаттарынан аруу дейт. Юназзилул малаиката бир рухи мин амри. Аллах Таалам периштелерин, ушу Жибрилин буйругу менен түшүрөт. Кимдерге? Аля май яша мин ибади. Өзүнүн каалаган кулдарына. Эмне деп? Караңыздар, көңүл бура турган жер. Ана аңдиру, эскерткин, аннаху ла илаха иллана. Эскерткин, Аллахтан башка эч ким жок, мен гана деп. Билиңиз да, Аллах Тааламга мактоо айтуу деген ысым сыпаттарына жана нематтар дегенде бул эң чоң немат. Мусулман адам жалгыз Аллахты таап калышы, жана ага шерик кошпой бул дүйнөдөн акысын берип өткөндүгү. Ибн Кафир да китептин бет ачарында ушул Аллахка мактоо айтып, нематтарын эске алып, ушундай мүмкүнчүлүк бергенине шүгүр айтып, китепти баштап атат. Андан кийин кимде ким ушул келмени түшүнүп, шахадатан ман ахласа лаху калбуху, ушундай келме менен, ихлас менен жүрөгү болгон болсо, ал анда пайдасы берет. Жүрөк ихлас менен шахадан айткан болсо, бул жерде ошол келмени ихлас менен айткан болсо, ошондо пайда берет. Ман кала ла илаха иллаллах мухлисан дахалал жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерде, кимде ким ла илаха иллаллахны ихлас менен айткан болсо, бейишке кирет. Ал эми ширктерден, ихласты буза турган нерселерден алыс болсо, иман менен ихлас менен айткан болсо, ошондо гана келменин пайдасы берет. Андан кийин айтып атат: ла яжмулу би улил илми ихмалу ма'рифатул айямин набавия ва таварих ил-исламия. Дегеле илим ээлерине, илим талап кылгандарга ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, күндөрүн, тарыхын, ушу исламда болуп өткөн немелеринен билбей коюу бул уят. Мусулман адамга дээрле. Ушундай нерсени билбей коюу бул жакшы нерсе эмес бул. Бул айып дейт, чоң айып. Сира дегенде эмнеди түшүнөбүз десе, сира деген ушул пайгамбар жол деген, тилдик мааниси жол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу, жолу туулгандан баштап 40 жашка чейин пайгамбарга чейин келгендеги абалы, пайгамбар болгондон кийин Меккеде 13 жыл жашагандыгы, андан кийин Мадинада жашагандыгы 10 жыл, ошентип өлгөнгө чейинки ушул абалдын баардыгын сира деп аталат. Сираны билишибиз керек биз сөзсүз. Эмнеге дейт Ибн Кафир айтат, себеби бул сирада өтө көп пайдалары бар. Эч бир адамга вала ю'зару. Ибн Кафир айтат, эч кандай үзүр жок дейт. Үзүр жок, пайгамбардын өмүр баянын билбей калдым, мен мүмкүнчүлүгүм болбой калды деп адам айтууга акысы жок. Элестетиңиздер, үзүр таба албайсыз, актана албайсыз Аллахтын алдына барганда. Кабырга барганда Роббиң ким дегенде адам айта албайт да, мен билбей калдым Роббим ким экен деп. Динин кайсы десе да билбей, ошондой эле пайгамбарды да сурайт периште. Пайгамбарың ким деп. Анан ал пайгамбарым ошо Мухаммад деп айтыш үчүн дагы адам ошол таанып билип, ошону амал кылып, Аллах Таалам ошол адамга тилине мүмкүнчүлүк берет. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үйрөнүү менен ээрчүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн бул алым бул китептин бет ачарында элестете албайм деп атат да. Мусулман адам биякта илим талап кылган, биякталар турсун. Жөнөкөй мусулман адамга да мүмкүнчүлүк жок дейт да. Актанбасын. Вакад ахбабту ан уаллика тазкирatan fi dalik.
Мен бул китепте мындай бир эскертүү тараптан бир жаздым дейт да. Бул деген сөз эмнени билдирет? Бул китепте баягы окуя эмес дейт. Мынча жылы баланча километр жерден деп, мисалы кээ бир тарых китептерди окусаңыздар, бул тиги уруудан, анан ошол уруудан бул урууга тиги анан бул мынчанча километрде бул жер мындай деп көп ошого убакыт кетет китепте. Ушул жерде жалпы эмне пайдалар, эмне хикматтар жатат, эмне өкүмдөр жатат, ошону мусулман адам билбей калат да. Кафир бул китепте мен андайга көңүл бурбадым дейт. Мен бир окуя катары бир айтуу эмес, кыска нуска того этер жерин эмнеге эскертиш үчүн маселелерди ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуясындагы болгон окуялардан, өмүр баянынан, ар бир учурлардан мусулман адамга эсине калып кала тургандай, бир сабак боло тургандай кылып китепте эскердим деп. Ошон үчүн бул китеп бир эле том, анан жок эле китеп. Литакуна мадхалан илейхи ва унмудаджан ва ауна лаху ва алейхи дейт. Эмне үчүн? Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билүүгө сизге бир чоң бир мүмкүнчүлүк болот да, мындай эшик болот. Ушуну түшүнүп алсаңыз, кийин сираларды окуганда илип кетиш, түшүнүп кетиш жеңил болот. Баягы скелет деп коет го, негизи, усулун, негизин билүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жана ага жардам болот. Башка себеби дегенде бүгүнкү күндө сираны жакшы түшүнүп алсаңыз, туугандар, башка ошондой бир бурмаланган, негизсиз, слабы хадистерге таялган окуялар көп кездешет. Башка бир китептерде, кээ бир адамдардын ушул кыссаларында ушул нерсени билүү менен түшүнүп каласыз. Ва аллахи атимади ва илейхи тафиду ва иснади деп, дагы бир Аллах тааламга таянамын, Аллах тааламга сүйөнөмүн деп карасаңыздар, мына алымдын берден бизге да пайдасы. Ушундай чоң алымдагы китептин башында жазып атканда, бул менден эмес, мен кыйындыгым, акылдуугум, бир зиректигим эмес, бүт Аллахка таянам, Аллах тааламгадан жардам сурайм деп, тауфик бир гана Аллахтан гана деп. Чындыгында эле ошондой туугандар. Кээде кичинекей нерсе болсо дагы, эгер өзүңүзгө таянып неме алсаңыз, ийгилик таппайсыз. Ошол нерсени да кыла албай каласыз. Ошон үчүн биз дагы мына үлгү алайлы алымдардан. Кайсы нерсени ишке ашырам, ошол сабакты угуу деле, ошол сабак кичи нерсени түшүнүп деле ошону айтып берейин десең деле, эгерде мүмкүнчүлүк болбосо, Аллах таалам ийгилик бербесе болбойт, ал ишке ашпайт. Эми мен бул ушул китепти дейт, вахия муштамила аля дикрин насаби расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ва сирати ва аламихи. Мен бул китепте эскергенде ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушу башкы жактарын айтып атат. Нарк насилдерин, ушу ата тегин, өмүр баянын, аттарын, күндөрүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөнгө чейин ушу негизгилерди кыска аля сабили ихтисар иншааллаху таала кыска гана эскергем дейт. Эскерем деп атат бул. Себеби китептин башында жазып эле ушу айтып атат да. Эскерем иншалла деп. Андан кийин эми ушул биз китептин ушул кириш сөзү болду. Мына кыска эле кириш сөзү да Ибн Кайымдын. Китепке киришерде мен туугандар сиздерге бир 6-7 пункт менен турган ушу китептин өзгөчөлүгү боюнча токтолуп кетейин. Китептин өзгөчөлүктөрү. Кандай өзгөчөлүктөр бар? Биринчиден, бул китептин өзгөчөлүгү туугандар. Илимий жазылган. Илимий жазылган. Бул деген эмнени билдирет? Илимий деген сөз, мисалы, кээ бир китептерди окуйсуздар, адабий жазылат да. Өтө бир кооз сөздөр, тим эле бир адабият сөздөр, тим эле ырларды кошуп, ушундай сөздөр уйкашып, тим эле аны бир табият, ушундай бир сөздөрдү кошот да, көп сөздөр. Анан карап, аны окуп, пайда бар экенин да билбей каласың да. Өтө адабий жазылгандыктан. Негизги акыйкатка жетпей калат да. Муну баягы китеп окуп, адабият окуган китептерде баягы сүрөттөйм, баяндайм, чырайлуу жазам, адабий жазам деп отуруп, ошол жерде негизги тоготер боло турган жерди өтүп таппай калат адамчы окуп атып. Мына ошондой нерсени таппайсыз бул китепте. Бул жерде баягы мындай айтканда кыска, нуска, тоготер жерин китепте. Эмнени пайдалат берден? Ошол жерде ушундай өзгөчөлүгү. Биринчиден бул. Экинчи өзгөчөлүгү бул китепте Ибн Кайым рахимахуллахнын жөнөкөй бир адабиятчы, же бир тарыхчы, же бир андай эмес, бул чоң алым туугандар. Ибн Кафирдин бүгүнкү күндө илим талап кылгандар, алымдар болсун, үйүндө ушу китепканасында Ибн Кафирдин тафсир китеби жок деп элестете албайт да эч бир адам. Андай бүттүк үйүндө ушул Ибн Кафирдин тафсири бар, Бидая ва Нихая деген китеби бар, о Адам алейхиссаламдан баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбарлардын тарыхтары,
жана сахаба табииндердин бул кичинекейинен баштап өлгөнгө чейин илимде жүргөн киши. Өтө чоң аалым бул. Ушул кишинин ошондой чоң аалымдын жазгандыгы бул китепти. Себеби ушул жана жогоруда айткандай. Үчүнчү өзгөчөлүгү өтө чырайлуу мындай тизилген да китепти. Мисалы кээ бир китептерди окусаңыздар тарых боюнча ошол керек болсо тартиби да туура эмес түзүлүп калган да. Мисалы айтканда окуп келатсаң ирети менен тарыхта болот да. Бул согуш хижридин мынчасы болсо, кийинки согуш мындай да болгон. Бул окуясы ошол окуялары абалдары алмашып кетилген да. А бул да ошол бүттүгү ирети менен чагылдырылган китепте. Болгон деп ошо ирет тартиби менен. Бул да өзгөчөлүгү. Бул алымдын китеби да. Төртүнчү өзгөчөлүгү бул китеп өтө кичинекей, чакан эле китеп. Том китеп эмес. Алым бул ошол негизги окуяларды алгандыгы. Негизги окуяларды, негизги сабактарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо 23 жыл жашагандагы пайгамбарлык миссиясын аткарган негизги нерселерди алган бул китепте кездешкен. Бешинчи өзгөчөлүгү бул китепте келген мисалы окуялар, абалдар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо чагылдырган сахабалар менен болгон абалдар бүт ошонун бардыгы баягындай бир сохих хадистерге, Аллах Тааланын китеби Куран аяттарга таялган ушундай күчтүү далилдер менен негизделген. Кээ бир сыйларды окусаңыз ошого таяна турган же хадис таба албайсың, же аят таба албайсың. Ошонун иснат деп коет, негизин карап чыкса чыкпай калат да. Бул да ошол бүт далилдерге таялган. Ошондой өзгөчөлүгү бар. 6-чы өзгөчөлүгү бул китепте жана жогоруда айтып кеткендей, арабча ал-хушу вал иститрат деп коет, татвил. Сөздөрдү өтө узак айтып, анан ошол жерде негизги пайда каерде экен деп окурман адам издеп отурбайт. Жогоруда айткандай, негизги максаттар так эле, кыска нуска эле жазылган. 7-чи өзгөчөлүгү бул Ибн Кафир рахмахулла туугандар чоң аалым көп китептерди окуган деп келет. Муну башка бир аалымдардын бул Ибн Кафир боюнча айткан сөздөрүн окусак, ал өзүнчө бир сабак болот. Ушунчалык сыйра китептерди изилдеп, бахс деп коет, изилдөөнүсү өтө терең болгон. Элестетип көрүңүздөр, ушунчалык терең окупкан аалым, ушу сыйра боюнча алдына адам кое бербеген, жананча Бидая ва Нихая өз тафсирди жазып чыгышканда эмгек, мүмкүн аалымдар бул боюнча көп сөздөрдү айткан, мактап. Ошолдой аалым сыйраны кандай кылып жазды экен деп кыска кылып мындай элестетиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кичине эле китепке кантип батырды. Бул жерде өтө чоң пайдаларды келтирилген деген нерсени билдирет. Мына ушул өзгөчөлүктөр. Ибн Кафир жогоруда айткандай, ошол илим үй бүлөсүнөн болгон, атасы да илимде болгон, энеси да кичинейинен баштап илимде болгон. Ибн Кафирдин агасы дагы илимде болгон дебедикпи? Мунун агасынын аты Исмаил болгон туугандар. Ошого бир токтолуп кетейли. Ал илимдүү киши болуп, ошол бир жерден кулап өлүп калат. Бул өтүп кеткенде ага чейин Ибн Кафир төрөлө элек болот да. Анан атасы менен энеси ошондой Исмаил деген агасынын илимге умтулганын көрүп, ошого өтүп кеткенден бушайман болуп, Ибн Кафир төрөлгөндө ошондой агасындай илимдүү болсунчу деп атын Исмаил койгон дейт да. Исмаил деген улуу агасы өтүп кетсе дагы Ибн Кафирдин баласы төрөлгөндө мунун да атын Исмаил койгон. Мындай чыкканда мунун аты Исмаил, Ибн Кафир атасынын аты да. Балагатка жеткенче эле Куранды жаттаган, ошондой илим чөйрөсүндө жүргөн адам болгон. Мунун китептери көп, жазган китептери, эң белгилүү китептеринин бири ушул бүгүнкү күндө бүттүгү колдонуп жүргөн Бидая ва Нихая тафсири, Курандын тафсири жана жогоруда айтып кеткендей. Эми бул китептин биринчи эле бет ачарын ачканда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегин эскерет. Бул адам баласынын эң мырзаларынан деп жана хадисте келгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттап атат. Ал Абул Касим Мухаммад куньясы, Касим баласы болгон, Касимдин атасы деп. Ва Ахмад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттарын атап атат, туугандар, аттарын атап атат.
пайгамбар саллаллаху бир нече аттары болгон. Ошодон баштап атат. Аты күнөсү Абул Касим, Мухаммад биринчи, ва Ахмад экинчи аты, Вал Махи аллази юмха бихил куфр. Махи деген да аты бар дейт пайгамбар саллаллаху. Бул мааниси эмне десе, капырчылыкты жок кылуучу. Капырчылыкты ал-Махи деген жок кылуучу. Вал хашир аллази юхшарун нас. Хашир деген да аты болгон пайгамбар саллаллаху. Бул мааниси эмне десе, ошол кыямат кайым болгондо адамдар тирилгенде махшарда эң биринчи пайгамбар саллаллаху кабыры жарылып тирилет. Ошону ал-Хашир пайгамбар тирилет, андан кийин адамдар тирилет. Вал Акиб дагы аттардын бири, Акиб деген аты бар. Мунун мааниси эмне десе, аллази лейса ба'даху наби. Пайгамбардан кийин пайгамбар, ушул Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин пайгамбар келбейт. Акыркы пайгамбар деген аты. Жана Ол Мукаффи деген да аты бар. Ол Мукаффи деген ушул пайгамбарлардын изи менен, мурунку пайгамбарлардын изи менен бардык пайгамбарлар баягы бир тууган, бардыгы Аллахтын жалгызына чакырып келген, ошонун изиме жүргөн Ол Мукаффи деген да аты бар. Анан ва Набиюр Рахма, Набиюр Рахма ырайым пайгамбар, аттар ырайым пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху өтө ырайымдуу, мээримдүү, жумшак болгон. Ушундай аты менен аталган Набиюр Рахма деп. Өтө жумшак пайгамбар болгон. Буга душмандар зулумдук кылып, катуу нерсе кылса дагы ага каршы дуа кылган эмес. Мурунку пайгамбарларда ушул кайсы бир душмандыктын чегине жеткенде ага каршы дуа кылса дагы пайгамбар саллаллаху кылган эмес деп. Ва Набию Тауба жана Таубо пайгамбары деп аталат мына аттар. Тобо пайгамбар деген пайгамбар саллаллаху келип канча адамдарды ушу тобо кылууга, Аллах тааламга кайтууга себеп болот. Анан ва Набил Малхама дагы бир аты, Малхама деген бул ошол Аллахтын сөзү бийик болсун деп ким Аллахтан жүз буруп бул жолго күрөшкөндөр менен пайгамбар саллаллаху күрөшкөн, согушкандар менен согушкан пайгамбар саллаллаху. Ошо Набил Малхама деген жоокер деген да, жоокер согушкан пайгамбарга Аллахтын жолуна каршы келгендерге чөгөлөп калган эмес деген сөз да. Мына ушул бул аттары. Анан эскертип кетечү нерсе, бул туугандар эстеп калыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттары деп аталганда, бул жөн эле бир кээ бир аттар бар да, мисалы, мааниси жок да, мааниси жок, бирок ошол улуу адамда ат болгондуктан, ошондой ат, ошондой адам болсун деп кое берет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттары ар бирөөнүн мааниси бар. Бул биз буларга токтолбойбуз кенен, мунун өзүнүн пайдалары, кимде ким. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аттарын жакшы түшүнөм десе, ошо Задул Маат фи хайрил ибад деген Ибн Кайимдин китебинде 3-чү томунда ушул канчачы бет экени эсимден кетип калды, кенен токтолгон. Ошого кайтып окуса болот. Бул жерде ошол биз аттарды атагандан кийин маанилерине токтолуп кеттик. Анан бул каяктан келди бул аттарды деп кээ бирөө далил сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Муслимде келген башка хадистерде бир нече хадистер келген, өзү атаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннали асмаан ана Мухаммад" дейт. Менин аттарым бар дейт. Бир нече аттарым бар дейт. Бени ана Мухаммад, мен Мухаммадмын, ва ана Ахмад, мен Ахмадмын, ва ана ал-Махи, мен капырчылыкты өчүрүүчү Махи деген атым бар. Аллади ямхуллаху бихи куфр. Мени менен Аллах таалам капырчылыкты жоюп, кесип кылат, кесип жок кылат. Ва ана ал-Хашир аллади юхшарун нас. Мен Хашир кыямат кайымда ушу махшарда биринчилерден болуп адамдардын алдында тирилем. Офил лафза акиби деп келет, ушул адамдардын менден кийин тирилет деп. Ва ана ал-Акиб, менден кийин пайгамбар келбейт деп ушундай сөздөр менен пайгамбар айткан. Дагы бир хадистеринде мен Тобо пайгамбармын, мен ырайым пайгамбармын деп да атаган. Анан айтып кетиш нерсе, кээ бирлер пайгамбардын 89 аты бар экен, анан 90 аты бар экен деп, мисалы, сира кээ бир жазгандардан ошол 90дөй аттарды жазып алып, ошо терең кирип ошого, мисалы, Тоха, Каф, Ро деген ушундай аттар бар экен деп ушундай негизделбеген нерселер менен сыпаттап ошондо терең кирип кеткен да. Мына сохих хадистер келген, Ибн Кафирде көрдүңүздөр, мына ушул бир 6-7 эле атка токтолгон. Тог этер жер. Башка бир китептерден көрсөңүздөр, ушул бир 30-40-50 ат бет эмес, барак ортолукту кармап, өтө ашат чаап кетип, эч негизделбеген нерселер кирип кетип, жогоруда айткандай, андай нерселерди кезиктирбейсиздер.
Мындан кийин пайгамбарыбыздын аты аталгандан кийин саллаллаху алейхи вассалам аталды. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы, ата тегин. Биз кыргызда жет атаң билесиңби деп ушинтип коет го. Бу жерде арабтарда ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 21 атасына чейин алымдардын ортосунда эч кандай хилаф жок. Хилаф жок, эскерилет. Так эскерилет. Ошону кимде ким жазып алам десе, биз бул жерден эскерип кетели. Биринчи, өзүнүн атасы Абдулла. Абдулланын атасы, чоң атасы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы дейли, Абдул Мутталиб болгон. Андан кийин экинчиси Хашим, чоң атасынан баштап санап атабыз да. Абдул Мутталиб биринчиси, чоң атасы. Хашим экинчиси, Абдуманаф үчүнчү чоң атасы, ушундук үстүгө чыгып баратабыз. Төртүнчүсү Кусай, бешинчиси Килаб, алтынчысы Мурра, жетинчиси Каб Ахи Амир деп, же Каб ибн Галиб деп айтат. Сегизинчиси Луай, тогузунчусу Галиб, 10-чусу Фихр, 11-чиси Малик, 12-чиси Надр, 13-чүсү Кинана, 14-чүсү Хузайма, 15-чиси Мудрика, 16-чиси Илияс, пайгамбар саллаллаху ата теги барат 21-ге чейин. 17-чиси Мудар ибн Рабиа, 18-чиси Низар, 19-чүсү Маат, 20-чиси Аднан. 21 деген ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн атасы Абдулла. Биринчи он өзүнүн атасынан баштап санаган жок, чоң атасынан баштап санаган. Ошон үчүн бирге Аднан дегенге чейин, ушуга чейин эч кандай алымдардын ортосунда хилаф жок. 21 атасы. Мына ушул жерден Аднан. Анан ары ушул Исмаил, Исхак, Ибрахимдин балдары болуп чыгат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Муну жаттап алсаңыздар болот, туугандар. Өтө эле жеңил. Кудай буйрса кийинки немелерде эскеребиз. Мындай жеңил сөз менен айтылуучу арабча сөз бар. Ошону айтса, толук 21 атасы аталып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдул Мутталиб, чын аты өзүнүн Шайбатул Хамд деп болгон. Шайба деген. Ал эми Хашимдин деп чоң ата, андан кийинки атасы Хашимдин аты Амр болгон. Бирок эмнеге Хашим деп аталып калды десе, бул киши өтө берешен болгон. Ошол башка бир немелерде келет, эч кандай жалгыз тамак жеп көргөн эмес. Берешен, кол ачык, ошо жардыларды ойлогон, ушундай адам болгон. Арабча ошол Хашим ли хашмихи тарид деп коет да. Эмне жесе да башкаларын бөлүшүп, ушундай жүргөн адам болгон. Туугандар, бул жерде бир пайда да. Мисалы, эмне эле бул барын атын атып, маанисине токтолот деп кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн. Азыр мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул 21 атасын эскерип атканда, 6-чы атасынан, 6-чы чоң атасы дейбизби? Көрөсүздөр, Абу Бакр менен биригет, мисалы. Дагы бир бөлүгүндө Умар ибн Хаттаб менен биригет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Дагы бир бөлүгүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн апасы Амина. Ошол дагы бир чоң атасынан Амина менен биригет. Бир бөлүгүнөн 12, 11, 12, 13-чүдө Халид ибн Валид менен биригет. 21 атасына жеткенче пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, билесиздер, о сахабалардан Ашар ал-Мубаширин бул дүйнөдө жашап жатканда эле бейишке сүйүнчүлөгөн, бейишке кирүүнө кепилдик алган сахабалар бар. Ошол эле Абу Бакр, Усман, Умар радиаллаху анху, Али, Толха, Убайдулла, бир нече Зайд ибн Сайб, ушул сахабалар менен ата тектер биригишет. Хадижа энебиз менен биригет. Мисалы, ошол 5-чиде айтты, Килаб да, Килаб, ошо Ахи Тайм, анан Уяқада, Аби Махзум, ошолордон 3 баласы бар. Ошонун Тайм дегеннен, мисалы, Абу Бакр радиаллаху анху. Абу Бакр радиаллаху анху менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5-чи атасында биригип атат. Ошондой эле Мурра андан кийин 6-чыда Мурра бу менен Халид ибн Валид менен биригип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзүңдөн да артык көрсөң, буларды кызыгып биз жаттап билиш керек.